Саламатсыздарбы көрөрмандар, мен бүгүн жаш балдардын онкологу Станбеков Султан Мангелдиевич агайда коноктомун. Агайга болсо эмне үчүн азыркы учурда жаш балдардын арасында ушундай коркунучтуу оорулар көбөйүп жатат деген суроону узатам. Биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы? Саламатчылык. Азыр көпчүлүгү эле мисалы үчүн жаш балдардын ушундай рак ооруларына калгандар көп болот го. Эмне себептен санап бере аласызбы? Негизи себеп көп болду деп айта албайм. Ал туура эмес маалымат. Негизи дүйнө жүзү боюнча ар бир 100 000 балага 15-18 бала ооруп калат. Бүт дүйнө жүзү боюнча. Бизде ар бир 100 000ге азыр болсо 12 бала катталып атат. Демек, ар бир 100 000ге 3 баланы биз көрбөй жатабыз. Алар кандайдыр бир себептерден башка диагноз менен кетип калып атат, же болсо башка чет өлкөгө барып дарыланып келип атат. Ошон үчүн биздин көзөмөлүбүздө болбой жатат. Ошондуктан азыркы болгон сан дагы будан да көбөйүш керек. Ошондо эң негизги туура көрсөткүчкө келебиз. Экинчи себеп, Кыргызстан өзү жаш өлкө. Кыргызстанда 2 400 000 жаш бар. Ошонун бардыгынын арасында эсептей бергиле канча онкологиялык оору болуш керек. Ошондуктан жаштардын саны жылдан жылга бизде көбөйүп баратат. Кыргызстан деген өзү мындай жаш өлкө деп айтса болот. Жаштардын өлкөсү. Демек, өтө деле көп эмес экен да, биз жалган маалымат. Жалган эмес, бул туура эмес түшүнүк. Туура эмес түшүнүк. Көбөйүп баратат. Сан боюнча көбөйүп баратат, бирок будан да көп болуш керек. Демек, биздин саныбыз азыр көбөйүп бараткан, бул онкологиялык балдар онкологиялык кызматынын жакшыраак иштегенин көрсөткүчү. Анткени будан мурун көбүрөөк балдар көрүнбөй калчу, билбей калчу. Баягы элдер жергиликтүү айылдардагылар жетпей да калчу бизге алар. Ошондуктан алар жалпыдан статистика илинбей калган. Азыр болсо көбүрөөк эсептелип калды. Бул демек кичине кандайдыр болсо да бир жылыш бар. Эмне үчүн ушул ооруга чалдыгышат жаш балдар? Эми анын себепкерлери түшүнүксүз. Билимдеги адамдар деле айта албайт аны. Көбүнчөсү бул генетикалык бир кандайдыр катачылык кетет. Адамда ошонун себебинен кийин онкологиялык оорулар өтөт. Бирок биз эмне себептен ушул генетикалык катачылыктар организмде кетип калган, аны айтыш кыйыныраак, билбейбиз. Балким вирустар, балким иненин курсагында болгон балада бир кандайдыр бир химикалык заттар менен уланабы, же болбосо радиация болобу, аны айтыш кыйын. Анткени ар бир эне билбейт кандай заттар менен жолукканын, эмне кылып жүргөнүн аны айта албайт. Анткени 9 ай убакыттын ичинде көп нерсе болуп кетиши мүмкүн. Мынакей көрөрмандар, мен азыр эмне үчүн жаш балдар арасындагы рак оорулары көбөйүп атат деген суроого жооп алдым. Эгерде сиздерде ушуга байланыштуу же мындан башка суроолор болсо, комментарийге калтырсаңыздар, биз жооп алып берүүгө даярбыз. Саламатта калгыла.